Саламатсыңарбы? 5-ci сабагыбыз маалыматтарды визуализациялоо үчүн D3.js-ти колдонуу. 5-ci сабагыбыз ушуга арналган. D3.js бул аныктамасынан баштайлык. D3.js is a JavaScript library деп биз англисчесин бергенге аракет кылдык бул жакта. D3 дегени 3 сөздөн турат. Data driven documents. Ошондо D3-түн өзүнүн расмий сайтынан алынган аныктамасында бул D3.js бул маалымат негизинде документтерди манипуляциялоо боюнча JavaScript китепканасы деп өзүнө аныктама берип жатат. Ошондо эгер сөздөргө көңүлүңүздөрдү буралы, бир маалыматтын негизинде, албетте сабагыбыз маалымат илими, анан маалымат негизинде документтерди манипуляциялоо. Эми бул жакта манипуляциялоо сөзү биз көргөндөй терс мааниде эмес, оң мааниде, биз каалагандай деңгээлге алып келүү маанисинде манипуляциялоо. Анан дагы бир маанилүү эки сөз JavaScript китепканасы. D3 колдонмосу бул толугу менен JavaScript'те иштеген бир китепкана. Эгерде сиздер мурдатан JavaScript менен эгерде таанымал болсоңуз, албетте D3'тү колдонуп кетүүңүз оңойго эле турат. Анткени JavaScript китепканасын, башкача айтканда JavaScript негиздерин колдонот бул колдонмобуз. Анан өзгөчөлүгү эмнеге бул сабактын ичине камтыдык? Албетте эң маанилүү өзгөчөлүгү бул бекер болушу. Башкача айтканда ачык код негизинде иштейт. Мунун коддорун сиз каалаган убакытта өзүңүзгө жүктөп, жакшыртып, кошумчалап алганга дайым мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ачык код программаларынын билесиздер, open source англисчеси, ачык код негизинде иштеген программалардын ошондой өзгөчөлүгү бар. Анан бул программа бекер, каалаган убакытта өзүңүздөргө жүктөп алып колдонгонго мүмкүнчүлүгүңүз бар. Веб браузерлеринде колдонулат. Дагы бир маанилүү өзгөчөлүгү эми көбүн эсе билесиздер, колдонмолордун дээрлик акыркы мезгилдерде бардыгы веб платформасына, башкача айтканда браузерлердин платформасына көчкөнгө аракет кылып атат. Анткени калың клиент же болбосо ичке клиент, тонкий, толстый клиент дейт орусчасында, билесиздер. Ошондой принцип менен иштеген программалардын арасында өзгөчө тонкий клиент сиздин компьютерде браузер аркылуу серверге байланып, серверде ишиңизди жүргүзүп, ошол браузер аркылуу колдонмону колдонуу жолу веб браузердин негизинде деп аталат. Анан дагы бир өзгөчөлүктүү жагы, абдан популярдуу бир платформа болгондон ичинде көптөгөн даяр жасалгалар бар. Бул жасалгаларды дароо өзүңүздүн компьютерге жүктөп, эгерде JavaScript, HTML билсеңиздер, колдонуп кеткенге мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Анан эми бул жакта дагы баса белгилеп кетиш керек, D3 программасын, D3 колдонмосун колдонуу үчүн HTML, CSS жана JavaScript билүү зарыл. Анткени канчалык эми даяр жасалга болсо дагы, ал жасалганы албетте сиздер өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарга байлоонун дагы жолун билиш керек. Ошон үчүн HTML, CSS жана JS-ти дагы билиш керек бул колдонмону колдонуш үчүн. Анан интерактивдик графикаларды даярдоого дагы абдан ыңгайлуу. Интерактивдик графикалар дегенибиз колдонуучу менен сиз даярдаган графиканын ортосунда колдонуучу да каалагандай алмаштырганга, каалаган жагына көрө алганга шарт түзүп берүү. Акыркы мезгилдерде көбүнчө ошондой интерактивдик графикалар дагы популярдуу бир жолго айланып келатат. Анда дароо эле биз сабагыбызга практикалык негиздеги мисалдарга өткөнгө аракет кылалык.
Data driven documents D3 баштыкы 3 тамгасы камтылган D3 JS деген кошумчасы болсо бул JavaScript колдонот деген түшүндүрмөсү расмий сайтына келдик азыркы учурда. D3 JS көбүн эсе бизге өзүбүздүн маалыматты даяр маалымат болобу же болбосо бир жерде камтылган маалымат болобу ошону графикалык түргө SVG стандартына айландырганга жардам берүүчү бир колдонмо десек болот. Эми бул жакта аныктамасы кандай иштейт, бул тууралуу маалымат камтылган. Биздер болсо дароо өрнөктөрүнө өтөлүк. Өрнөктөрүндө көптөгөн мисалдар берилген. Биринчи мисал анимациялардан баштаптыр. Анимациядан кийин интерактивдик графикалар бар. Аларга бир аз балким токтолобуз. Анализ жүргүзө турчу мүмкүнчүлүк бар. Ошолорду дагы камтыган. Эми бул жакта көбүн эсе бул D3JS-тин негизинде кандай түрдөн графикаларды даярдасак болот дегенге бир мисал да. Бул иерархиялардын графикалары берилген, тармактык графикалар берилген. Буларды дагы терең талдаганга мүмкүнчүлүк бар дайым. Классикалык гистограммалар, албетте линиялык графикалар, аянтчан негизинде көрсөтүлгөн графикалар, чекиттер, мунун баардыгын сиздер убактыңыз болсо албетте кирип көргөнгө мүмкүнчүлүк. Мисалы жөн эле кызыктуу болсун деп түзүлгөн графикалар да эле бар бул жакта. Эми аларга өтөрдөн алдын мисалы sortable bar chart дейт. Бул гистограмма. Бассаңыздар эмнени көрөсүздөр? Бул жакта албетте графиканын өзүн көрөсүздөр. Сиздер көргөндөй бул графиканы ар кандай түрдө эгерде мисалы сиздерде дагы белгилүү бир маалымат бар, бул маалыматты өзүңүздүн веб баракчаңызда кызыктуу түрдө көрсөткүңүз келсе, ошондо ушул кетепкананы D3 кетепканасын кеңири колдонсоңуздар болот. Мына бул жакта даяр коддору менен берилген. Бул коддорун дагы мындай чечмелегенге дайым мүмкүнчүлүгүңүз бар. Баса кайра айта кеткендей, HTML, бир аз CSS, анан бир аз JavaScript билсеңиздер, албетте бул жагын тез эле өздөштүрүп кетесиздер. Бул жактан дагы ар кандай инструменттер, колдонмолор бар. Маалыматты алмаштырсак болот. Мисалы бул жакта ичиндеги графикалык маалыматты бул графика алфабет деген бир CSV файлынан алып жатат. Бул файлды сиздер мисалы кийинчерээк өзгөртүп ичине башка бир файл салсаңыздар да болот. Бирок аны кылыш үчүн регистрациядан, каттоодон өтүшүңүздөр керек бул жака. Мен каттоодон өткөн үчүн мисалы алмаштырганга мүмкүнчүлүгүм бар. Башка бир файл жүктөсөм болот. Сиздердеги даяр Excel же CSV файлыңыздар болсо, муну бул жака жүктөп колдонсоңуздар болот. Андан тышкары албетте бул жакта эми өзгөчөлүктөрү, түсү, формасы, мунун баарын дайым алмаштырганга мүмкүнчүлүк бар. Дагы мисалы өрнөктөргө токтололук, кандай кызыктуу өрнөктөрдөн кайсылары бар. Мисалы аналитика, иерархия жагы, мисалы circle packing абдан кызыктуу бир өрнөк. Бул мисалы кандайдыр бир группаларды эменин ичинде көрсөтүү боюнча графика деп койсок болот. Circle packing эмес экен, азыр сиздерге жактан көрсөтөйүн. Бул circle packing болчу. Мисалы сиздер кайра эле өзүңүздөрдүн сайтыңардын ичинде ушундай топ
топторду, бул топтун ичинде бул топ бар, бул топтун ичинде бул топ бар. Өзгөчө мисалы физика, химия сабактарында ушундай графикаларды колдонуш абдан эффективдүү. Балдар үчүн эме кимдин мисалы жаныбарларды бөлүп атканда, мисалы канаттуулардан мисалы башка түрдүү жаныбарларды да бөлүп атканда, муну сиздер көргөндөй баскан сайын кайра артка кетип турганга, кайсыл топтун эмнеге байланыштуу экенин, кандай иштейт экенин көрсөтүп турганга ошондой графикалар пайдалуу. Муну дагы өзүңүздөргө колдонсоңуздар болот. Бирок дагы бир жолу айтылып кетейин, HTML, CSS жана JavaScript балким онлайн сабактардан өтүп HTML, JS, CSS сабактарын өтсөңүздөр, билсеңиздер, албетте оңойго турат, дароо эле колдонуп кетесиз. Эгер өтө элек болсоңуздар, YouTube'да же болбосо башка булактарда бул боюнча сабактар бар, ошолордун да өтсөңүздөр болот. Кичине балким өрнөгүнө токтоло кетелик. Мына бул жакта өзгөчө HTML, CSS, JavaScript, JS дебедикпи? Бул жакта айырмаларын баса белгилеп кетүүчү нерсе. Мына бул жакта HTML билесиздер, көбүн эсе браузерди сиз жазган код, веб коду дейлик, ошол баракчага көрсөтүлө турчу веб кодду браузер тарабынан жакшыраак түшүнүшүнө, структурасын түшүнүшүнө жол бере турчу. Бул жакта эми көбүн эсе мазмунун жазып беребиз. Эмне бар ичинде, эмне камтылган, кандай түрдөн камтылган, эмнеден кийин эмне келет деген бул жакта иретти бергенге аракет кылабыз. CSS'те өзгөчөлүк болсо, бул көбүн эсе визуализация, киши тарабынан көрүлө турган маалыматты кооздоо жолу. Ошо түстөрдү, бул жакта колдонулган тамгалардын, сөздөрдүн калыңдыгы, чоңдугу, колдонулган фонт, муну баарын бул жактан бергенге мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, мына бул жакта Let's learn the D3JS for bar chat in simple steps дептир. Мисалы, бул жакта биз кыргызча жазып кетсек деле болот. Мисалы, бул мисалдардын баардыгынын графика дедик. Мисалы, бул шилтемелердин баардыгын мен ылдый жакта берем. Сиз өзүңүздөр кирип текшергенге, ушундай башка сөздөрдү жазып көргөнгө, иштетип көргөнгө аракет кылып көрүңүздөр. Анан бир нерсени өзгөрткөндөн кийин run дейбиз. Сиздер көргөндөй өрнөк графика деп алмашты. Анан бул эми структурасында бир аз өзгөртүү киргиздик. Мисалы, CSS-инде өзгөртүү киргизели дедик. Мисалы, чычканчаны графиканын үстүнө алып келгенде сары түскө айланып атат. Мисалы, ошол сары түстү сары эмес. Бул жактан мисалы hover, on hover дегени ошол CSS-те бир параметр, үстүнө келгенде дегенде, үстүнө келгенде сарыга айланып атканды биз эми мисалы blue деп коелук. Сиздер байкагандай көк түстө болсун дедим. Бул жагы эми оформление жагы, ошондо узундугу, калыңдыгы, сөздөрдүн өзгөчөлүктөрү бул жакта камтылган баары. Font size дейт, мисалы, font size'ды көбөйтүп көргөнгө аракет кылалык. 13 пиксель эле 23 пиксельге алмаштырдык. Муну мисалы такыр эле чоңойтконго аракет кылалык. Мисалы 33 пиксель. Көп айырмасы деле жок. Бул жактан font family мисалы 33. Сиздер байкагандай, мына бул жакта батпай калды такыр эле.
23 кылып көрөлү. Балким чоңураак болсун десеңиз муну алмаштырасыз. Сол тарапта болсо бул графиканын мазмуну тууралуу. Бул сиз кооздоо жагы болсо, бул болсо ушу баракчанын негизги формасы тууралуу болсо, экинчи жагы болсо бул ушу графиканын ичинде камтылган маалымат тууралуу болуп атат. Ошондо сиздер байкасаңыздар, мына бул жакта жылдарга айырмаланган. Муну кайра 13 кылып туралык. Анткени такыр эле чоң болуп калды. Бул жакта мисалы 2000-жылы 202 экен, 2001-жылы 215 экен. Бул маалыматтар бул жакка кол менен берилген, бирок дагы бир өзгөчөлүгү D3-түн өзгөчөлүгү эмнеде? Муну кандайдыр бир даяр файлдан алса болот, же болбосо кандайдыр бир веб серверден алса болот. Муну эми кийинки сабактарда маалыматты алуу жактарында өзүнчө токтолобуз. Кол менен киргизсе болот, же болбосо даяр API дейбиз, API'лер мүмкүнчүлүгү менен алса болот. Мисалы 202-ни дароо эми мындай чоңураак болсун деп, айырмасын көрөлүк деп 402 кылып көрөлүк. Мисалы сиздер байкагандай, бул автоматтык түрдө өзү эң чоң маалыматты алды, ошого карата ылайыкташтырды. Муну баары ошо коддун ичинде камтылган. Мисалы 402 эмес, 802 кылган турган болсок, сиздер байкагандай кайра 800-гө ылайыктап атат. Булар болсо ошого карата кичинерип калды. 202 кайра кайталык. Ошентип бул жактан баардыгын берсеңиздер болот. Бул өрнөктүн сиздер дагы кирип ушундай ар кандай өзгөчөлүктүү нерселерди берип көрсөңүздөр болот. Эми бул негизи бул дайым бул жакта болгон үчүн буза албайсыз, бузулбайт. Эгерде бузулуп баратса, такыр бар эчтеке иштебей калса, бул жакка келиңиз, F5 деген бутонду бассаңыздар кайра эң башына келет. Эсиңиздерде болсо биякта өзгөрткөнбүз. Булар кайра өзүнүн калыбына келип калды. Бул шилтемени мен бул тапшырманын астына бөлүшүп коем, шилтеме аркылуу кирсеңиздер болот. Дагы бир өрнөгү болсо, ошондой эле графикада бул линиялык графика, ошондой эле кадимкидей бул жака текст берсеңиздер болот. Өзгөчөлүгүн алмаштырсаңыздар болот. Мисалы stroke width дейт, мисалы мунун калыңдыгы дейт. Бир аз эми албетте англисче билсеңиздер жакшы болот. Көбүн эсе сөздөр бул жакта англис тилинде. Stroke width'ти мисалы мындай калыңыраак кылганга аракет кылалык. 6, анан бул жакта биздеки steel blue дейт. Мисалы аны кызыл кылып коелук. Бул ошол сызыкчанын калыңдыгы жана түсү тууралуу маалымат экен. Мына калыңдыгын өзгөрттүк, калың болду. Мисалы 16 кылып көрөлүк, такыр эле калың болуп калышы керек. Red дедик элек, мисалы yellow дедик, сары болсун дедик. Сиздер байкагандай алмашты. Анан бул жактан маалыматтарын дагы алмаштырса болот. Мына бул жакта сиздер байкасаңыздар 58-ден баштаптыр. Муну мисалы 58 эмес, мисалы 8-ден баштасын дейли. 8 менен бүтүп атат. Же болбосо өйдө чыкты 98, 99 менен баштаган, кайра 98 менен бүттү десек, мисалы бул жак арма өйдө алмашты. Эми ушул өрнөктөрдөн дагы сиздер кайра кайталай кетейин. Бул биринчи блок HTML. Эсиңиздерде болсо 3 нерсе менен D3 иштейт дедик элек. Бир HTML менен иштейт. HTML негизинен баракчанын келбети, структурасы, скелети түзүлөт. CSS менен бул кооздолот. D3 бул жактагы JavaScript менен болсо, ошол биз кооздогон графиканын ички мазмуну берилет. Бул жакка дагы токтолсоңуздар болот. Кийин балким JavaScript'ти, CSS'ти же HTML'ди өздөштүрсөңөр, кийинчерээк муну мындай тереңирээк түшүнгөнгө, тереңирээк талдаганга да мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Анда ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Көрүшкөнчө, шилтемелер болсо ушул видео сабагыбыздын астында тапсаңыздар болот. Саламатта болуңуздар.